Бизон медиа порталы бул жолку сапарда Каракол шаарына келдик. Караколдун жаштары эмне менен алек? Алдыда коомчулуктун аң сезимине төңкөрүш жасап жаткан кыйын жаштар менен тааныштырабыз. Берүүнү мен Айпер Эшенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Асылбек Ысык көл тыгынын таңкы берүүсүнүн алып баруучусу, 21 жашта. Каарманыбыз ата-энесинин каалоосу менен Кыргыз Эл Аралык университетине англис тил бөлүмүнө тапшырган. Бирок ал өзүнүкү эмес экенин сезип, өзү мүдөгөн кесипке которулган. Энергиясын болгон аракеттин жумушуна арнап, эртең мененки таң ырыскысынан кур калбай таң зарда мынтип эфир алып барат. Кесиби башка болсо да талбаган эмгек жана каалоонун аркасы менен кыялындагы жумушун аркалап жатат. Так, бүгін 29 март, баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин жалпы теле көрүүчүлөр, арыбаңыздар агарып таңда дейт. Андыктан ар бириңиздерге жагымдуу кутман таңда, жагымдуу ысык маанай калуу менен бирге Ысык көл облустук медиа борборунун көл таңы берүүсү кайрадан түз эфирдештер менен саламдашып, амандашып жаткан учуру, андыктан арыбаңыздар дейли. Кыргызстан Эл Аралык университетине тапшырып калдым. Ошол тил жагы бар экен, ушундай регионоведение деген факультети бар экен, ошол жагы англис тилин окуп, ошол англис тилин окуп, атам айтып калды да, ата-энем айткан, тил билсең жакшы экен, азыр тил үйрөнүш керек экен, балам тилди оку деп ошол ата-энемдин айтуусу боюнча ошол жакка тапшырып калгам. Мен 1 жыл окуганда эле түшүндүм. Неге дегенде, мен 6 жыл бою ал жакта жөн эле убактымды өткөрүп кое берем да, жана дагы ал жер меники эмес экенин түшүндүм дагы. Заочно которгондо да үйдө эле урушкан, эми элдин малдарында эле окуй бербейсиң, эмне болуп атасың, аркында беркиндей деп көптөгөн сөздөр айтылган. Бирок ошого карабастан которуп салдым. Эмнеге дегенде, ошол кийин өкүнүп калбаш үчүн. Ысык көл жаштар клубу деген клубта дагы өз ыктыярчы болуп дагы волонтер болуп иштеп калдык. Ошол жакта алып баруучу болуп көптөгөн эфирлерди алып барып жүрдүк. Анан жай келип айылда баягы айылдын жумуштары чөп чаап жүрүп эле мен ушунчалык чыдай албай койдум. Ушунчалык бекер ушинтип жүрө беремби, убакыт өтө береби деп анан ошол Каракол шаарында ушундай телевидение бар, ошол жака киргим келип атат деп эле үйдөгүлөргө айтсам, үйдөгүлөр да болгон эмес. Эмнеге дегенде, ал жака кириш үчүн сага жок деген диплом керек, жана тааныш керек, акча керек, сен бара калсаң эле келе кой деп ала калбайт ал жак. Анан жөн эле койчу балам деп айтышкан. Ошого карабастан жок, мен барып көрөйүнчү, жок дегенде барып эле барып суранып көрөйүн, балким алып калабы деп айтсам дагы, же туугандарың жок Караколдо, анан кайда барасың деп болбой коюшкан. Бирок мен болбой эле догурнуп кетип калгам. Келип эле айтып, диплом жок болсо дагы ошол бул жака айтып түшүндүрүп, диплом жок, бирок мен иштей турчу, менин каалоом күч. Ошондуктан мен алыңыздарчы деп келгем. Ошону менен макул деп алар көрөлү деди, көрүштү, байкашты, 1 ай, 2 ай, 3 ай убакыт беришти. Эгер жакшы иштесең, сени алабыз деди. Ошонун өзүбүздүн чыдам кайлыгыбыз менен чыдап отуруп, көрүп отуруп, анан ушуга жеттик десек болот. Азыркы учурда Кудайга шүгүр. Эртең менен эрте туруу баарыбыз үчүн чоң көйгөй. Ал эми Асылбек кааласа да, каалабаса да элден эрте туруп келип эфирге даярданышы керек. Теле алып баруучу болгондуктан келбетин оңдоп түзөп, жана үнүн дагы тууралап алат. Асылбектин бир сырын оңой эле аштыра алдык. Ал туура жана так сүйлөшүш үчүн бул ыкманы колдонот экен. Баягы адам уктап тургандан кийин үнүбүз бир аз бүткөнсүп, бир аз кичине уйкубуз келип башкача болуп калабыз да, ошондуктан эртерээк турганга аракет кылабыз. Эртерээк туруп, мен жолдо келат эле маршруткага чейин басып баратканда эле сүйлөп, 1-2 деп катуураак айтып, тигин айтып, муну айтып ырдап келе берем. Эмнеге дегенде үндү көнүктүрө берем. Жөнөкөй эле мынакей бул эмне десеңиздер, жанагы винонун эле капкагы. Ошол капканы мен атайын интернеттен алып тапкам, атайын. Муну алып, эмне үчүн дайыма жанымда жүрөт, себеби дегенде бардык жерден кайсыл жакта болбосун, мен жанымда китеп алып, же болбосо газетаны алып, мен муну оозума тиштеп, ошону менен дикцияны оңдойм. Мисалы үчүн муну алып салганда деле баягы тишибизге тиштеп алып, ошону менен китеп окуйм. Муну менен бир 1 мүнөттө китеп окуп, кайра алып, кайра 1 мүнөт жөнөкөй окуп, кайра 1 мүнөт муну менен окумай да. Мына сиз тиштеген сөздөрдү тили сайнап калабыз. Атайын ушундай, анан текст алып, мисалы үчүн Сколсун каршы тоңорунан окуп, эртең көл таңга чыгып, сүйлөп, мындан катар озун алганда биз сүйлөгөн жеңил болуп калат. Ушунчалык жеңил сүйлөөрүбүздү ошондо түшүнөбүз, ошондо билесиң. Анан Асылбек бул жашоого жаралган соң эмгек кылып үлгүрүп калышыбыз керек дегендерден. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп ар тараптан өзүн өстүрүп келет. Ырдайт, буйрутмалар менен тамадалык кылат жана комуз чертип ыр жазат. Негизи өзүбүз баягы эртең менен эфир болот да, таң эрте турганда жакшы экен, баягы айтып коет эмеспи, таң ырыскысынан кура калба деп. Жандыктан таң эрте турган ошол күнүң дагы берекелүү өтөт экен.
биз буга чейин айылда жүргөндө кечке уктай берчүбүз да. Анан таң эрте турганда дагы абдан жакшы экен. Мисалы үчүн күз айларында абдан баягы тойлордун убагы болуп туруп, кыргыздар сөздөр той берет эмеспи. Анан ошол жакта кичине алып барып ушул кызматтарды кылып, тойлорго кызмат кылып жүрөбүз. Мындан сырткары өзүм ырдайм, гитарада ырдайм. Андан сырткары комузга да барып жаткам азыр. Анан ким билет эми, балким ырларды жаратып койсок деген жакшы ниеттер бар. Каракол шаарын жашыл жана жаштардын шаары деп бекеринен айтышпаптыр дейт ал. Мында чындап эле мемиреген тынчтык, бейкутчулук жана жашоонун өзүнөн рахат алуу менен өмүр сүрүү мүмкүн. Каракол шаары сиз үчүн эмне? Каракол шаарын мен айтсам болот, мен үчүн Каракол шаары эң бир жакшы, тынч, адамдын руханий жактан жан дүйнөсүнүн тынчтыгы десем болот. Себеби дегенде Бишкек шаарына караганда Каракол шаарында адамдар бир топ эле өйдө тынчтыкта, өтө анчалык чашып, ушунчалык бір проблема көйгөйлөрдү айткан адам деле жок. Баарысы тынчтыкта, ушундай бейпилдик жашоодо жашашат. Мен ошентип ойлойм. Жана мен дагы ушинтип буюрса ушул Каракол шаарынын тургуну болуп жашаганды каалайм да. Ошонусу бар. Бишкекте авто тыгындары өтө көп, бул жакта дагы автоунаалар аз. Ошондой жакшы болуш керек. Автоунаалар аз, муну менен катар ошол айланып жүрөм, өзүңүздөр көрүп жаткандай бактарактар, ёлкалар, жашыл шаар десек болот. Мындайча айтканда, аба бир топ эле таза десек дагы болот. Жана дагы эс алсаң дагы тоо оюндарында ушунчалык кооз жаратылышы менен айымдалып турат. Ошонусу менен абдан жагат Каракол шаары. Ошол андан сырткары жаштардын шаары деп дагы айтып келишет экен. Жаштардын шаары көбүнчө жаштар бар, баарысы жакшы өздөрүнүн окуулары менен, муну менен катар ушунчалык тынчтыгы мага абдан жакты десем болот. Кооздугу жана тынчтыгы. Бишкек шаарында биз канча жылдар жүрсөк дагы, биз Каракол шаарында ушул аз гана бир жылда болуп элек келгенде, бирок ушунчалык жагып, ушунчалык суктанып, ушул Каракол шаарынын тургуну болгонуна ушунчалык каалап турам. Жалпы жаштар ушул Каракол шаарына келсе, Каракол шаарынын келечеги кең. Себеби дегенде ушул туристик жагынан болобу, деги эле баардык жагынан Каракол мына өсө турчу шаарлардын бири да. Андыктан илимдүү, билимдүү, өзүнүн идеясына бай болгон жаштардын ушул Каракол шаарына зарылчылыгы абдан азыркы учурда керек болуп турган учурда, зор болуп турган учурда. Андыктан баардык жаштарды чакырат элем ушул Каракол шаарына келип, ушул жакты өнүктүргөнгө бирге салмакчы. Насият Китепкөй Каракол акциясынын уюштуруучусу. Өзү да көп китеп окуган, андан алган билимин башкалар менен бөлүшүүгө ашыккан жаш активист. Азыр 19 жашта. Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинин 2 курсунун студенти. Биз барганыбызда дагы ректор катышкан чогулушта өзүнүн калемине таандык ырды окуп, андан чыгып келе жаткан экен. Насият сабагы бүтөөр менен китепканага же болбосо жаштар тогон Дем китеп дүкөнүнө шашылат. Ал жактан эргүү алып, кубануу менен китеп окуп, достор менен бааралашат. Ошол маалда биз дагы анын китепке болгон кызыгуусунун төркүнү кайда жатканын билип алууга үлгөрдүк. Учурда азыркы учур биз оффлайнга өткөнбүз. Университетке эртең менен 2ге чейин университетте болом, андан кийин коомдук иштер менен көп жүрөм ошол. Филология бул менин дүйнөм да, менин жашоом. Мага мугалимдик аябагандай жагат. Мугалимдик кесипти өтө сүйөм. Анан ошонун ичинен филологияны тандашыма бул бала чагыман бери эле келаткан кыял болуп эсептелинет. Анан ошол кыялыма жеттим. Кудайым буйрса, келечекте кыргыз тилин даңазалап өстүрө турчу бир адис болом деген ишеничтемин. Былтыр Каракол шаарында Дем китеп дүкөнү ачылган эле. Өзүңүздөр көргөндөй заманбап китеп дүкөнгө окурмандар жыйктолгон. Жылуу, жумшак, ыңгайлуу жерде китеп окугандар, шахмат ойноп жатышкандар жана ар түрдүү тренинг өтүп дос тапкандар. Жалпак тил менен айтканда бул жер билимдин очогуна айланыптыр. Мыкты адис болуш үчүн өмүр бою билим алыш керек да, өмүр бою анын үстүндө иштеш керек. Мен азыркы учурда ошонун үстүндө иштеп жатканым учур биринчиден бул филология факультетинде окуп жатам, устаттарыман тарбият таалим алып жатам. Ал эми ошондон сырткары коомдук иштерге көбүрөөк катышып, ошол жерден өзүмдү сүйлөө речимди, эл менен баарлашуумду калыптандырып атам. Ошол менен бирге эле Секом окутуу борборунда дагы ассистент катары эмгектенем. Ал жерде
Ассистент катары дегенде бир группа же эки группа менен бирге иштешип, аларга семинар тренингтерди өткөндү, максатты туура койгонду, кесиптерин туура тандашына жардам берем. Ошол жерден азыр менин тажрыйбам топтолуп атат десем болот. Кичине дагы болсо окуучулар менен аралашканды үйрөнүп жатам. Бирок азыркы учурда аракет кылып жатам аябагандай. Мындайча эсептеп көрсөм 5-6 фонддо ыктыярчы болуп эмгектенип эткем да. Анан эгерде окуума тоскоолдук келе турган болсо мен алардан баш тартам, сөзсүз түрдө. А эгер окуу убагыма туура келбей, мында окуудан сырткаркы иш болсо, анда сөзсүз түрдө алар менен бирге иштешкенге даярмын. Китепке кызыгуум бул менин бала чагыман десем болот. Бул китеп окуума салым кошкон адам бул менин атам. Атам аябагандай көп окуган. Ушунча көп окуучу китепти айлап жылдап 400-500 китеп жөн эле бүтүрүп койгон адам болгондо, атам мага дайыма айылымда Мукай Элебаевдин китепканасы бар. Ошол жерден китеп алып кел деп айтчу, тизмелерин жазып берипчи. Анан мен ошолорду алып келчүмүн. Бир жумада могул китепти окуп бүтөсүң, анан мага айтып бересиң деген талаптарды коет эле да. Кумурскадай жана тынбаган эмгекчил студент болочоктогу мугалим кесибине олуттуу мамиле кылат. Окуу жайдан алган теорияны практикада колдонуп көрүү үчүн мектеп окуучулары менен иштешет. Аларга кеңеш берип, тажрыйба топтоп, аларга бир нерсе үйрөтүп жатып, өзү дагы кошо чогуу үйрөнөт. Азыркы учурда мен былтыр 1-курска келгенимде аябагандай төмөн болчу да китеп окуу боюнча. Эң алгач билем аянтчага китептерди көтөрүп чыгып алып, китепкөй каракол деп ушинтип китеп ташыйт элем да. Китеп ташып, ошолорго китеп окутуп, семинарларды уюштуруп жүргөн учур болгон. Азыр эми 2-курска келдим, аябагандай көп чөйрөмдө китеп окуган адамдар көп экенин билип атам. Алар мына жаңы дем борбору ачылды. Бул жерде дагы өзүңөр көргөндөн кийин окуучулар аябагандай көп. Китепке окууга болгон сүйүү аябагандай өсүп атат да. Ошондой эле дем алыш күндөрү китепке каракол деген иш-чаралар, акциялар болуп турат. Ошолорго дагы келген окуучулардын санын көрүп аябагандай кубантат. Насият, биз азыр эми каяка барабыз? Биз азыр айтпадымбы, Секом окуу борборунда балдарга семинар өтөм депчи. Ошол күн бүгүн дагы туура келип калды. Ошол жерге Хусейин Эсенгожоев атындагы китепканага барып, ошол жерден семинар өтөбүз. Анан семинар өткөндө сенде кандай сезимдер болот? Семинар өткөндө аябагандай толкундануу менен баштайбыз. Качан окуучулар өздөрүнө келип, алар дагы ойлорун айтып баштаганда мындай жеңилдик пайда болот да, толкундануу жоголот. Анан өзүң билген нерсенин бардыгын аларга берип калайын деген ой болот да. Өзүңдө бар нерсени аларды сугарайын, алар туура багыт тапсын деген ой менен семинарларды көп максатына жеткире аткарганга аракет кылам. Бүгүн дагы максат коюу, кесипти туура тандоо боюнча өтөбүз. Биз мына бүгүн семинар өтө турчу Хусейин Эсенгожоев атындагы китепканага келдик. Ушул жерде окуучулар китеп менен таанышат жана ошондой эле өздөрүнө мотивация ала турчу семинар болмокчу. Жүрүңүздөр кирип кетели. Окуучуларды китепканага ал жөн алып келбейт. Китепти көрүп ага кызыксын, анын пайдалуу, керектүү экенин сезишсин деген аруу изги тилеги менен атайын ушул жерден сабак өтүп турат экен. Окуучулары да мотурайып, эжекесинин айтканын кунт коюп угуп жатышты. Же биз болгонубуз үчүнбү айтор тентектик кылып шоктонушпай олтурушту. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ийгиликке жетелөөчү 4 сапат болуп эсептелинет. Биз ийгиликти эмне менен багындырабыз? Ошолор жөнүндө болмокчу. Жашоодо өзүнө ордун тапкан бактылуу адамды айта алабыз, ийгиликтүү адам деп. Азаматсың. Дагы барбы ийгилик? Биздин максатыбыз такпы? Бараткан жолдо максатыңар туурабы? Өзүңөр ошол максатты сүйөсүңөрбү? Кимдин максаты туура? 5 жылдан кийин өзүңөр каалаган кесипте иштеп атканыңарды элестете аласыңарбы? Деп айтам. Формацияга тапшырам. Элдерге дары. Үчүн ошол отура алам деп өзүм элестете алам да, ошол жакта жүргөнүмдүчү, аптекада жүргөнүмдү. Мугалим окуучуларга билим берип жоопкерчиликтүү кесипти аркаласа, алып баруучу сүйлөгөн сөзү, берүүсү менен жалпы коомдун жүзү, күзгүсү болот. Өзүм айткандай бул мугалимдик менин немем деп атпайм, кесибим депчи. Ошол мындайча айтканда мен чарчабайм. Рахат алам, эргүү алам. Бүгүн өтсөм, эртең балким башкачасынан жасап көрөм деп ушинтип ойлоном да. Балким бирөө менен тил табыша албай калсам, бирөөгө катуу айтып алсам, ушунун көңүлүн орто алдым, кайра эртең кечирим сурап коеюнчу деп аракет кылам да. Себеп дегенде мен окуучулардын алдында туруп, өзүм билген нерсемди айтканга ар дайым аракет кылам да. Айтат улуу окумуштуулар, эгерде билген билимиңди эгер бербесең, сен сазга окшошсуң депчи.
сасып бараткан эле сазсың дейт. Ал эми ошол билген нерсеңди бирөөгө айта турган болсоң, сен агып жаткан суусуң дейт да. Ошол себептен ар дайым сасып кетип саз болуп калбайын, мага берилген билимдин баарын өзүмө сактап албайын, мендеки болгон билимди дагы башкаларга өткөрөйүн деген аракет үстүндө азыртадан баштадым да. Азыр же туура жашмын, өзүмөн 1-2 эле жаш күчүү окуучулар. Бирок ошондо дагы уккан адамдар бар. Кээ бир окуучулар укканга муктаж, кээ бир окуучулар түшүнгөнгө муктаж. Ошолордун баардыгын бирдей алганга аракет кылам. Асылбек насыят сыяктуу өз кесибин сүйүү, каалоо менен аткарган кесипкөйлөр арбын болушун каалайбыз. Өлкөбүздүн булуң бурчунда Асылбек менен насыяттай жаштар көп болсун деген аруу тилек менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа борбору, Кара Кол шаары.